Великая освободительная миссия выпала на ваш плод. Будьте же достойны этой миссии. Внимание, говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. 9 май улуу жеңиш күнү. Аталган дата Совет элинин улуу жана ыйык майрамы. 1945 жылы 8 май күнү саат 22-ден 43 мүнөт өткөндө Германиянын баш калаасы Берлиндин жанындагы Карлхорст шаарында генерал-фельдмаршал Кетель Вермахтын атынан, Советтер Союзунун маршалы Жуковдун жана союздаштарынын атынан, Англиянын авиация маршалы Теддердин катышуусунда толук жана биротоло багынып берүү жөнүндөгү келишимге кол койгон. Бул мезгилде Москвада 9 май болуп калган эле. Ошентип 4 жылга созулган эң оор, эң кайгылуу жана эң көп жоготууга алып келген улуу ата мекендик согуш аяктаган. Бул согушта Совет эли 27 миллион адамынан ажыраган. Ошол эле замат Сталиндин жарлыгы менен 9 май жеңиш күнү деп жарыяланып, эртең менен саат 6-да бул жарлыкты радио аркылуу атактуу диктор Левитан бүт Совет элине жарыя кылган. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. Германия полностью разгромлена. Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры армии и флота, генералы, адмиралы и маршалы, поздравляю вас с победоносным завершением Великой Отечественной войны. Эң биринчи жеңиш майрамы 1945 жылы 9 май күнү болуп көрбөгөндөй майрамдалган. Элдин баары майрамдап, көчөлөрдө адамдар бирин-бири куттуктап, ыйлап жүрүшкөн. Бул кубанычтын ыйы болгон. Кечинде СССРдин борбору Москва шаарында 1000 замбиректен 30 залп менен СССРдин тарыхында эң масштабтуу жеңиш салюту берилген. Бирок 1948 жылдан баштап 9 май кайрадан жумуш күнү болуп калган. 1965 жылы гана жеңиштин 20 жылдыгында 9 май кайрадан жумуш эмес күнү деп жарыяланып, бардык атрибуттар менен аскер парады, согуш ардагерлеринин салтанаттуу жүрүшү жеңиш салюту менен майрамдала баштаган. Урматтуу кыргыз эли, бул күнү бүтүндөй СССР, анын катарында Кыргызстанга тынчтык орноп, душмандын мизин кайтарып, бейпил жашоого багыт алган күн. Ар дайым жергебизде тынчтык, элибизде бакубаттуулук өкүм сүрсүн. Улуу жеңиштин 75 жылдыгы кут болсун. Говорит и показывает Москва. Слушайте и смотрите Красную площадь. Парад Победы!